Айылыбыздын ардактуу атолу, улан эмекендик согуштун ветераны Усубалиев Асек ата өзүнүн чөбөрөлөрүнө башынан өткөн окуяларын мындайча баяндап өттү. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 1941 жылдын 22-июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жаткан Совет элине кол салган. Ошентип кан күйгөн улуу ата мекендик согуш башталды. Согуштун кесепетинен ар улуттун өкүлдөрү жаш кары дебей аскер комиссариаттарына чогулуп фронтко жөнөтүүнү талап кылып жатышты. Ошондогу согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүк сакталат. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк согуштун маанилүү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандын 360 миңдей адамы катышкан. Алардын 150 миңдейи орден медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк ордени менен сыйланган. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Фронтто эли жери үчүн курман болгондор эч качан унутулбайт. Согушка 72 өлкө катышып, 110 миллион адам тартылган. Анын 62 миллиону курман болгон. 1945 жылы 9 майда жеңиш күнү деп жарыяланды. Улуу жеңишке жетүү биздин эл үчүн оңойго турган жок. 1419 күн тынбай душмандар менен салгылашты. Усубалиев Асек атабыз 1925 жылы азыркы Кеңеш айылындагы мурдакы Кара Болоң айылындагы Кете дыйканынын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 95 жаштагы Асек атабыз азыр айылыбыздын ардактуу атолу. 2015 жылы улан эмекендик согуштун 70 жылдыгына карата уюштурулган Москва шаарында өткөрүлгөн парадка барып келгендигин сыймыктануу менен эскерет. Жеңиш жер дүңгүрөп чыгат үн. Жеңиш 4 жыл бою күткөн күн, акыйкаттын тоосу шаңга бөлөнүп, фашизмдин ичер суусу бүткөн күн.